Дагы бир суроо, директорлор кеңешинин мүчөлөрү ушу боюнча улана береби же болбосо буларды кароо керекпи? Эгерде биз сунуш кылып аткан бүгүнкү токтомду колдоп берсеңиздер, автоматтык түрдө булар кумтөр баягы рудниктен ажырайт. А Кыргыз алтын Сентеранын акционери болуп кала берет, булардын өзүнүн иши да. Калабы дальше, балким ошол Кыргыз алтын жанакы Солтон Сары жана башка месторождениялери менен ошо Сентерада кала бериши дагы мүмкүн. Булардын өзүнүн иши, алар менен кандай иш алып барат. А биз болсок рудникти, анан афинаждык заводду бөлүп алып туруп, толугу менен өкмөткө өткөзүп берели деп атабыз. Фонд госкомимущество 100% неме болсун деп атабыз, акционер. Өкмөт башкарсын деп атабыз. А жогорку кеңеш болсок, совет директоровдун жарымынан көбүрөгүн берип, ошол аркылуу квартал сайын отчет алып туралы деп атабыз. Баягы жанакы экологиялык катастрофаны кандай жолго салып баратышат булар? Финансовый жанакы коррупциялык моменттерди, алтындын жана коррупциялык моменттерин кандай жолго салып баратасыңар деп квартал сайын отчет алып туралы дагы. Бир нукка салып алгандан кийин, бир жылдан кийин анан баягы мыйзам боюнча жыл сайын отчет берип тургула деген ушу токтомду киргизип атабыз. Эгерде кабыл алып берсеңиздер, булар автоматтык түрдө тиешеси жок болуп калат. Акыркы суроом сизге. Жаңкы экологиялык акыбалды айттык, бардыгыбыз түшүндүк. Эгер ошондой бир терс натыйжа бере турган болсо, директорлор кеңешинин мүчөлөрү жооп береби? Сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде эки адвокат жердешибизди жоопко тартсак болот да ошондо, болот, жоопко тартсак болот. Себеп дегенде булар бардык жагынан ошо келишимде дагы турат. Бул совет директоровдор Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон адамдар болуп барат ал жерге, барып отурат. Демек, жанагындай экологиялык катастрофага жол бербөөгө булар түздөн түз милдеттүү болчу.